Баткен шаарынын ар тараптуу өнүктүрүүнүн маселелерин талкуулоо үчүн Баткен шаарынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө жарандардын катышуусу деген темада жыйын өттү. Иш-чарага жарандык активисттер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар менен ар тармактын өкүлдөрү катышууда. Демилгени аялдардын демократиялык тутуму деген уюм уюштуруп жатат. Жыйында Баткен шаарынын инфратутумун ар тараптуу өнүктүрүүгө тоскоол болуп жаткан маселелер, жергиликтүү казынаны максаттуу пайдалануу жана калкты ар тараптуу тейлөө кызматтарынын аракети жарандык коомдук катышуусунда каралат. Кайдыгер эмес жарандык коомдун өкүлдөрү шаарды ар тараптуу өнүктүрүүгө өз сунуштарында айтышат. Сын сунуштардын негизинде жергиликтүү бийлик өз чечимдерин кабыл алууда айтылган пикирлер эске алынаарын билдиришүүдө. Ушундай 3 областтын активдүү айымдарын баарын биз Бишкекке чакырганбыз. Анан кийин ушул жерде биз мындай теория тренинг өткөзгөнбүз. Анан кийин биз эксперттер чакырганбыз. Эксперттер келгенде айтты да, ар бирдин областтын бүгүнкү убакта өзүнүн стратегический план развития бар. Анан кийин биз карасак, мына допустим, Баткен облусту эксперттин мындай пикири болду да, Баткен облустун стратегический планы жакшы экен, содержательный экен, задача много поставлена, кандай чечиш керек, көп бир проблема бар экен. Чечими жолу бүгүнкү убакта бар экен, но бул временной дейт. Ушундай деловой площадка жок болгон Баткенде. Мындай бир жиналып ушундай обсуждение болгон жок. Допустим, мен өзүм эле как простой гражданин келип айта берем да, а бул площадкада баары бир жиналып, баары бир пикирди айтып, вопросы базарды айтты, бүгүн турабы да көтөрдү. Вопросы, допустим, состояние бүгүн туалеттерде шаарда кандай экен, канализация бар. Бүгүнкү убакта мен даже еще плюс то, что вице-мэр бүгүн ар бир ситуацияны өзү разъяснение берди да, и это плюс для того, чтобы бүгүнкү убакта бул площадкада баарын бир бириктирип, позиция мэрии правильно болуш керек, элди угуш керек. Позиция инициатива, граждандык инициатива туура болуш керек. Биз бүгүн конфликт болбош керек. Бүгүнкү чечимдин жолу болуш керек. Чечими жолу будет только тогда, когда будет согласие, когда будет понимание и которое будет просто, значит, будут пути решения. Это сегодня обсуждалось на этом формате.